Өзүм буга чейин 2 дипломду бүтүргөм, магистрымда дагы, бакалаврымды дагы. Окуумду бүтүрөр менен эле өзүм айылга турмушка чыгып калдым. Нарын областындагы Чолок айыл деген айылына. Анан ошол жака барып иштеп калдым. Август, октябрдын 1-нен баштап иштей баштагам. Айылда билесиздер, айлык аз. Анан жатып алып эле эмеден статустарды көрүп атып, Гүлкайыр эжемдин өзүм бөлөм болот, Дарманова Гүлкайыр деген статусунан Чачкай Абдрахманованын машина алгандарын, анан 84 000 айлык алгандарын коюп коюптур да, кыскача видеолорду көрүп алып, анан бул чынбы деп жаздым да, кандайсыз деп учурашып, анан жакшы өзүм ушул чын бекен десем, ооба деди. Анан ошондон баштап бул чындыктырбай деп киришип баштадым. Кызыгым артып, анан Хит деген бир группага кошуп калды. Ал жерден суроо жоопторду берет экен, аябай жакшы суроо жоопторду берет экен. Арфлейм компаниясынын канча заводу бар деген суроо берилди. Биринчи мен кирген күнү эле анан кызыгып, өзүм үчүн тетрадьты ачып алгам. Анан ошого бүт орусча грамматиканы бүт жазып чыктым. 5 мамлекетте өзүнүн заводун курган, 53 жылдан бери иштеп келатат, 70-тен ашык өлкөдө кучак чайып иштейт экен деп, анан болбосо Арфлейм тууралуу 0 болчу да, маалыматчы буга чейин. Анан өзүм маалымат алып, ошентип кызыгып аттым. Анан ошол күнү эле тиги утуп алдым да, тиги белекчи сумка. Анан экинчи күндө суроо берилет, молодец, сен каяктан таптың, анан эмне деп суроо бере башташчы. Анан эми информациялардын баары орусча экен, ошолорду эле кыргызчага которуп бияка жазып койдум деп ошенттим да. Бирок өзүм үчүн жаздым деп, сизге көргөзсөм го тетрадьтарды сүрөткө тартып, жазган тетрадьтардын беттерин сүрөткө тартып кетирсем, ой, молодец, ушундай өзүм үчүн издениш керек депчи. Анан өзүм үчүн аябай ушул Арфлеймдин косметикалары, анан Wellness витаминдери, Life Plus дегендер аябай жакшы экен, баарын окуп чыксамчы. Ошо анан ошондон баштап 21 январда катталдым. 28 уже каталак бүтөт экен. Анан мага Чачкай эже саатты көргөзүп калды. Process деген атыр менен сен өзүң 150 балл жазасаң, артыңан 2 киши чакырсаң, ушул саат сага бекер чыгат депчи, 129 сомго чыгат дегенде. 150 балл жазаш канча деп билбейм да, балды канча кылышты деле. Анан 150 баллды деген мындай болот, 44 сомдон тегеленет силерге, анан ушундай акчанын эле эмеси балл деп коет деп түшүндүрүп берди. Анан мен кимге айтсам, кантип жаза калсам деп логин пароль менен кирип алып, анан өзүм эле заказ кетиргенди үйрөнүп алдым. Кечке баскылап атып, болбосо тиги менин спонсорлорум Москвада болчу ал убакта. Эчтеке WhatsApp'тан чалып сурайм, мындай кыласың деп коет. Ошолордун айтуусу менен эле жанымда эч ким жок жардам бергенге. Айылда чын белем. Айылда. Интернет тартса тартат, тартпаса жок, ошентип атып эле үйрөнүп алдым. Анан өзүм артыман 2 киши чакырышым керек деп баардык тааныштарыма чалып чыгам. Мен Арфлеймге катталып алдым эле, эме балл жазап койчу, 100 балл жаза депчи, 100 баллдан ашык жазатышым керек экен. Анан ошентип атып 2 адам жаздырып, аларга дагы 100 баллдан жазатып, анан ошол биринчи каталакта эле 6 костюмге көтөрүлүп калыптырмын да, билген жокмун анычы. Анан менин кызым дагы ошентип, өзү дагы ошол аттыр менен саатты алам деп, ал дагы 2 киши каттатып, анан мага ошол саат, анан посес кайра 1242 сом чыгып келди да, шак подаркадан сырткары. Анан өлө кызыга баштадым, мында айткан нерсесин берет экен депчи, берүү үчүн эле саатты береби деп, алдап койбойбу деп ошенттим. Анан ой, бөлөм мындан да чоңдорду берет, машина, бул саат не болуп кеттир, ноутбук, машиналарды ойнотот биякта, ал кичинекей эле нерсеси, Арфлеймдин мындай эле кичинекей эле нерсеси, мындан чоңдорду берет деди. Анан ошондон баштап кызыгып, анан чын эле берет экен деп, анан саатты, посести да алдым, кайра айлык да түштү. Ошондон баштап анан өзүм команда курушту, кантип курам, мындан кийин артыма да киши улайм, мен өзүм үчүн алып сатканга келген жокмун, бизнес кылыш үчүн келдим, эс алгым келет мен дагы деп, эмеге Карбачага барган сүрөттөрүн кетирди бөлөм, монтип Карбачага барып келгенибиз орто жолдо бир кыштап койгом деп. Андан кийин эле Мимоз эженин видеолорун кетирди, сиздикинчи. Ушул эже дагы көп мамлекеттерге барып келген, биздин жогору жактагы эжебиз болот деп. Анан бул эженин ютубуна кирип карасам, толтура мамлекеттерде жүргөнүн көрдүм. Анан ошол эс алууларды көрүп алып, анан бул
Oriflame өзүңдүн ички дүйнөңдү да сулуулап, кайра сырткы дүйнөңдү да сулуулайт экенсиң да, бул акылы жеткен адамга бул элитный бизнес, даяр бизнес. Буга сен цех иштетем деп жанталашып, застройщикти алып келип койбойсуң, швейный машина албайсың, ким иштейт деп мынтип келип тиккен, жакшы тиге алабы, аберлоого ким отура алат деген кишилер жок. Даяр эле продукцияны бизге чыгарып берет экен. Ошону эле биз товарооборот кылып, элдердин магазинин алмаштырышты билиш керек экен да. Элдер болгон ош базарда арзан деп ош базардан алышат же Дордойдо арзан деп Дордойдо. Ошолордун эле косметикасын, колдонгон продукциясын, витаминдерин, кальцийлерди эле магазинин алмаштырышты үйрөнүп, анан өзүм группа түзүп ошо иштей баштадым. Азыр группамда 24 адам бар. Анын ичинен активдүүлөрү 9, өзүм менен 10 балл жазаган бар, 100 балл жазаган бар, 150 балл жазаган бар, 127 балл жетпей аткан, 900 балга кантип жеткирем деп сарсана болуп, баарына жазап 50 балл жазап койчу мен үчүн деп. Себеби мен мектепти таштап келе бергем да, 2 баламды таштап, мага кичине шанс берип койчу. Мен ушундай шанс бар экен, аябай жакшы экен, айлыктары жакшы экен, мына өзүм эле бөлөм окубаган, эч диплому жок, Дарманова Гүлкайыр деген ушундай бийик деңгээлге жетип 42 000 сом айлык алып атыптыр деп, себеби аны көрүп чогуу чай ичип отурган адам чачка эжени көргөзсө эме койчу деп ишенбейт кайын журтум. Мына могу тайэжемдин кызычы деп Дарманова Гүлкайырдын сүрөттөрүн көргөзө алган, видеосун көргөзүп, чын эле жетишсе болот экен деп жана уже айылга такыр жаткым келбей калды. Кышында аптала суук, 2 комната үйдө эле жашайбыз. Анан ушундай жашагым келбей калды да, мындай кутучанын ичинде эле жүрүп турмун дедим да, бир чайдын коробкасындай эле бир эмеде тыгылып жатып турмун деп, анан ушундай бир эркиндикке чыгып иштегим келди, команда түзгүм келди. Мен дагы өзүмдүн ички сулуулугумду, кайра сырткы сулуулугумду чыгып, өзүмдүн ден соолугумду да ойлогум келди. Анын ортосунда да сабактарды өзүм издене баштадым. Анан өзүң кечирим сурап кат жаз дегенде мен ошо өзүм ушул убакка чейин карабаптырмын да, анан өзүмө кат жаздым. Барчыгым кечирип койчу, мындан кийин мен сени аябай жакшы караймын, тиштериңди бүт дарылатып берем, мен мойнума алам, жоопкерчиликти бүт өзүм мойнума алам деп. Мен суставтарым оорчу, ревматизм деп чыгарып берип койгон. Ошол как раз Life Plus ичсем жакшы болот экен буюрса. Монда ичем ушундан баштап, марттын башынан баштап буюрса. Анан ошолорду ичип, сен ден соолугуңду карайм, суставтарың оорубай, сен командаң чоң боло, сен айлыктарга жетесиң, сен эс алуу үчүн жаралган адамсың, сен башында лидер элең го деп. Мен 4 жыл староста болгом шаарда окуп жүргөндө. Анан чыгып мындай лидерлик касиет бар болчу. Анан уже айылга баргандан кийин эле жашоо менен күрөшүп жүрө эле. Айылда жашоо деген ушуп турбай, жашоо деген ушуп турбай деп жүрө эле. Анан кутучага түшүп калдым. Өзүм билбей калгам, тааныбай калгам. Анан өзүм баа берип, анан сен деген мындай жашоого татыктуу эмессиң, сен деген мондайларга татыктуусуң деп өзүмө максат койдум, план койдум. Максат түзгөндү деле билчү эмес экен, мага мынтип эле жатып алып эле 1 ай ашым чалып, тиги 6-күнү деген улуктар манты шериндеге чакырып атат десе, ошону күтүп элечи, ушу мектептен чыксам ошо манты шериндеге барат экем 6-күнү. Болгон планым ошол, максат деле жок. Эмне кийип барсам, манты шериндеге чакырат экен, мынчасы 6-күнү улук чакырат экен. Ушундай эле да, мындай эмеди эле да, мындай максаты жок эле басып жүрүп турмун да. Мектепке барсам, эртең менен жанталашып тигилерге чай берип таштап коюп мектепке барсам, кайра 2 саат келе калсам, түштө обед кылып кайра мектепке барсам, ушундай эле болчу экен да. Анан тиги чалып, эме баланчы үйүнө чакырып атса, ошолукка барат экен, мындай максаты жок эле жашап жүрүп турмун деп. Анан аябай мындай өзүмө максат койдум. Ар бир максатты ондон өзүм үчүн, семьям үчүн, үй үчүн, ден соолугум үчүн деп ар бир максатым кеминде 20 эмес. Азыр максаттарым үстүндө иштеп атам. Ошол план түзгөндү да билчү эмесмин, план түзгөндү да үйрөндүм. Oriflame жашоомду өзгөртүп атат кыскасы. Oriflameге чейин ким элең? Каяктан келдиң да? Эмне сени бул Бишкекке жетелеп келди? Айлам канча эле? 7559, 7600 ушундайдын эле тегереги болчу. Анан мен өмүр бою ушул менен жүрө берсем, ушундай ашып кетсе, стаж топтосом макул 8000, 9000 ушундай эле да.
биздин айыл высокогорьяга да кирбейт, тоодо болгонум үчүн ал высокогорьяга кирбейт, анан шаардын деңгээлинде эле эсептелинет экен да акча. Анан Орифлеймде иштесең мындан да көп айлык бар экенин түшүндүм да, мындан да чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин түшүндүм. Могул жерге жетип өзүмө ишенип атам. Подсознаниямда оңоп, ошого жетем деп Кудай буйрса ушундай аракет менен келдим. Анан үйдөгүлөргө договор кылгам. Мага уруксат берип тургулачы, мага шаарга барып, ушу өзүмө команда түзүп алайын депчи. Пока возможность бар, пока жаш экеним, пока балдарым кичине экен. Балдарым үчүн кылышым керек, жатпашым керек. Анан эс алып турчу, жата турчу убакыт келет, ошондо буйрса. Айтып атпайсыңбы, каталогдун акыркы күндөрү жазылып калдым эле деп. Анан акыркы күндөрүндө 2-3 күн эле калган экен го. Кантип бал кылып, спет кылып 3-кө чейин уктач эмесмин, 3-4кө чейин уктач эмесмин. Ар күнгө жазып сунуштап чыгам, бирок окушпайт да, алар эртең менен кеч турат. Анан түндө жатып 21-ден 28-ине чейин 6%ге көтөрүлүп калган да, ошо саатты аламдап атыпчы. Саат менен посестти аламдап атып. Канча күндө? 7 күндө. Ошондо сага заказы менен кошо шарт подаркам келди. Следующий каталогда 1242 дедим. Минус болду. Ошончо сага денежный вознаграждение болду. Плюс саат менен позес подаркага келди. Ооба. Саатты канчага сатып эдиң? Саатты 2000 сомго сатып салгам. Позести? Посести Өкүл апама белекке бергем, себеби ага белек бере турчу шартым бар болчу. Ал менин балдарымды көрүп келгенде аябай жакшы кымбат келишет да, анан мен ага эмне берсем деп жүргөм. Анан бир каталог кошуп туруп, апа мен Өкүл апама барып, мен ушундай эмеде Орифлеймге кат алдым, аябай сонун экен, балдарыңызга витамин алып берсеңиз болот экен, сиз кальцийге издеп жүрөсүз го деп каталогду берип, бул подарок сизден, мага кат алыңыз, заказ алып туруңуз, WhatsApp'тан кетирип турасыз деп берсем. Посесттин баасын 1919 сом болчу, көрүп алып, мунун кымбат экен деди. Анан жок, сиз буга татыксуусуз деп берип койсом. Ооба, айткан жокмун да. Шакка чыккан крем самындарын эмне кылдың? Аларды да саттым. Кремди 350 сомго саттым, самынды 98 сомго саттым. Канча жаштасың? 26 жаштамын. Жолдошуң канчада? 27-де. Нарындан келгениңе канча болду? 23 күнү келдим. Мен форумга жетишип калайын деп, мен форум десе эле өлө сонун элестетип келгем, сонун экен. Себеби мындайга келип деле көрүлөт болчумбу? Эмеден статустарынан кыскача көрүп атканда Дарманова Гүлкайыр форумга бардык деп мынтип сүрөттөргө түшүп, чачка эженин сыйланып аткандарын көрүп алып, анан ии деп келгем. Форумдан өзүмө толтура мотивация алдым, сабак алдым. Билбейм, өзүңө максат коюп алсаң, мотивация такыр өчпөйт экен. Мен мүмкүнчүлүк таап атам, өзүм балам да кече ооруп келип 3-жетискиге жатып калды. Аны тыштап, жолдошумду тыштап коюп, анан жүрөм. Азыр ошон үчүн кечип калдым, тамак жеткирип, анан бияка да келейин деп суранып алдым. Вот көзүңөрбү? Атайын канча километр жерден келдиң? Канча саат жүрүп келдиң? 8 сааттай. 8 саатта жүрүп, мектептен сен заявление жазып полностью арыз жазып туруп чыктым. Кайненең уруксат бердиби? Бербей аткан. Баары эле жынды болуп калды го деп ойлоп атса керек да, менчи. Ошондой аябай жакшы. Жумушту эмне тыштап атат деп баары эле каршы болду. Жумушту эмне тыштап атасың депчи, анан баары эле каршы болду. Бирок өзүмө ишенип аткандан кийин мен жолдошум да ишенет мага, себеби мен жок жерге барбайм да, мындай эч нерсе чыкпаган жерге барбайм. Мен билет кандай экенимдичи, азыр да ишенип атат да. Току мен азыр 9%ге чыгышым керек, мен 127 балл жазып алайын, сен баланы карай тур, мынтип тур деп телефондон сүйлөшсөм, ал мейли дейт да, сен колуңан келет, ишенип атам деп колдоду да. Башында болбойт го деп аткан, болот экен, мына бөлөм алып атат, диплому жок, мен кылсам болот деп ошентип эме кылдым да. Анан эки баламдын жашоосу үчүн кылышыбыз керек депчи, себеби кайната кайнене менен эки комнатада балдар менен жашаган жаман эле экен да. Өзүнчө үйүм болсо, өзүнчө машинам болсо, сиздердикиндей бонус менен алсам депчи. Ошо анан тиги эме деген
Айгүл дегенде эже бар, анан айтат баада жолуксам, муну кыла албайсың дейт, анан могу автобус менен бекер машина келет экен, ошондо мен буюрса алам десем кыла албайсың дейт, анан мелдеше кеттик. Эгер сен ушул машинаны алсаң, мен сага бир жылкы чыгарып берем дейт. Өзүнүн атынан бир жылкы чыгарып берем деп ошентет, анан жаныбызда да 4 эже бар болчу, бул кыз чыгарат, колунан келет деди, анан мен ошо бир жылкыны алыш үчүн мен иштешим керек. Күйөөлөрү каршы болуп аткандар, кайненелери жок иштеби деп аткандар, мынакей. Эгерде мындай экен да, эгерде каалоо жок болсо, желание жок болсо, тысячи оправданий. Тысячи оправданий. Ой, кайненем, күйөөм, балам ооруп атат элем. Балам ооруп, больницада жатат. 3-жетиский. Балам ооруп атат, анан тиги болуп атат, анан мен Бишкектен алысмын. 78 саат жүрүп барыштым. Если желание жок болсо, тысяча оправданий, да? Эгерде желание болгон болсо, миллион возможностей. Арифлейм шведский стол возможностей. Чайдын бутылкасынын ичине, чайдын коробкасынан түшүп калган адам, ошондон чыккысы келбесе, тысяча оправданий. Ошондон чыккысы келген болсо, миллион возможностей. Планета чексиз. Ошол ааламдын бардыгын Алла Таалам бизге берген. Бизди жаратканда мына алам, сен үчүн ушул ааламды жаратканмын, эми сен жаралдың, жаша дейт да, күнөө кылба жаша дейт да. Азаматсың. Молодец.